көзү тазаланган соң Кыргызстан интернет айдыгында Гриша Московский деген пайда болду. Ал наалып напчып, вордун жок болуп кеткенине кейип кепчип, айтор көк буусун чыгарып, булуу эле сүйлөп калчу болду. Кече жакында ал сүйлөп атат. Прогон кетти. Алтуха, то есть Алтынбек Ибраимов, никто звать его никак деген прогон кетти деп прогонун көрсөтүп атат. Ал прогонду Илья Самсония деген вор в законе чыгарган эмес. Вообще-то вор в законеси Илья Самсониясы дагы, Гриша Московский дагы, Алтынбек Ибраимов дагы, Камчы Көлбаев дагы. Булар кафирлер Воровской демени жашаган. Булар Кыргызстанга келчү болсо атып талкалап өлтүрүп жоготуш керек буларды. Булардын өмүрү исламда бир тыйым болуп саналат. Ислам шариятында. Мындайларды только жоготуш керек. Тукум куртуш керек. Эч аябы жок буларга. Так что буларды жеген бокту ит да жебейт деп кол систем салсак боло бермек. Бирок мен дагы булардын бузуку идеологиясына айткан апыртма сөздөрүнө Кыргызстан жаштары бурулуп кетпесин деп мен кичине мындай жалпы түшүнүк берип коюн деп атам ушу Воровской система боюнча. Вообще-то эстир жаңы таркап, эстир талкаланып баягы 90-жылдары. Кыргызстандын зоналарында вор деген жок болчу. Вор деген понятие Россияда болчу. И то Юрий Маслов деген вор законенин прогондору действовать этип турчу. Кыргызстандын зоналарында ошо кезде. Анан ал понятиялар боюнча Кыргызстандын зоналарындагы чорныйлар пацан мужик болуп жүрүшчү, мужиктер иштешчи заводдо. Пацандар ошо блатнойлор болчу. Ошо Воровской жол менен кеткендер. Анан мужиги болобу, пацаны болобу красныйларга, то есть режимге баш ийчү эмес. Салбаштырчу кадимкидей, баш ийбей жок эле дегенде кайшайып турчу. Мен муну эмнеге айтып атам? Мына өзүм өткөндө жакында отуруп чыктым. Ал понятие совсем жок азыр Кыргызстан зоналарында. Баары тең кошоматчы, коркок баары. Ошо шпана дегендер. Ошо илгерки пацандар, азыркы шпаналар. Воровской понятие менен жашагандар. Бүт коркок, бүт иттер баары. Конченый баары. Мисалы мен отуруп чыккан колония поселениеде беспредельный начальник колония поселения менен только мен мушташып чыккам, только мен. И то исламист мен. Шпаналарын куйругун кылчып турчу, жетиктеп. Ошол өткөндө мага кол салып уюштурган жана Бакиев деген козел коркок. Жөн эле начальниктин көчүгүн жалатчы, мындай айтканда, көчүгүн жалатчы, мындай айткандачы. Хайт десе уйт деп жүгүрүп турчу. Ильяс Бакиев деген мага кол салып уюштурган былтыр. Өзү ОПГ болчу, Көлбаевдин оң колу болчу, башкында айтканда. Анан булар эки жүздүү кафир экени ушундан болуп турат. Мунафик кафир буларчы. Эч кандай баягы СССР кезиндегидей красныйларга каршы күрөшүү, режимге каршы күрөшүү жок булар азыркы понятие азыр. Анткени башчысы Камчы Көлбаев коркок болчу, эки жүздүү болчу. Анткени бул байлыкты канчалык адам көп топтогон сайын коркок боло берет экен да. Коркуп эле бул жашоо таттуу көрүп эле карамашсыз келбей, саллашсыз келбей мынтип эле ошентип калат экен. Подлый болуп, чындыкты сүйлөгөндөргө преследовать этип, мага окшогондор мисалы арттан келип кол салдырып, ушундай болуп калат экен буларчы. Эч кандай идея да жок, Воровской идеяны кармачу эмес. Азыр ошо азыркы ошол 90-жылдаркы эмелерден зектерден сурасаң Воровской идеяны айтып берет. Вор деген ким, Воровской идеяны айтып берет, точно айтып берет. Мен ал идеяны жатка билем, бирок айткым келбейт. Зачем элди узуп, жаш балдарды узуп? Азыркылардан сурачы, азыркы шпана, мужиктерден сурачы азыркылар. Билбейт эч кимиси. Талдырайт. Уксу айтып туруп берет. Анан ошондо көрдүңөрбү, буларда намыс деген жок, ар деген жок буларда. Буларда только ошол акча болуп калган. Подлый эл арттан келип кол салуу, подлый эл өтүрүп кетүү. Мисалы, бирок моюнга аш керек. Бул ошол режимге каршы, кызылдарга каршы, булар түшүнүндө кызыл кара болуп бөлүнөт да. Кызылдар ошол милициялар. Кызылдарга каршы күрөшүүнү Батукаев заманында жакшы өрчүдү, аны моюнга аш керек. Керек болсо ошо Батукаевы билесиң аяк жагында финишинде 93-төн
2005 жылкы революцияга чейин 12 жыл башкарып турду, Кыргызстандын зоналары башкарып турду. Кыргызстар только так чимирди го, чимирди жөн элечи. И то ал кезде ошол кыргыздарга, ошол зонада кыргыздарга биз тук бергенбиз. Мына революционерлер биз, Кыргыздын биринчи революционерлери биз тук бергенбиз. Акаевди кубалап кыргыздар кыйын экенин дүйнө жүзүнө да карызганбыз. Ошол революциянын башында мен тургам, мына интернетте жайнап турат материалдар, видео, фото материалдар. Ошо биз түгөрүп ана Кыргызстандын духунда, той зоналарындагы кыргыз балдарынын дуктары көтөрүлүп мынтип уже эметип калышканда дуктары көтөрүлүп калган. Ага чейин көтөрө алчу эмес, баш көтөрө албайт Чечен Батукаевга. Батукаев каалаганы бир канча бир 26, 12 баланын кулагын кесип, кыргыз балдардын кулактарын кестирип баарын. Өзүнө каршы сүйлөгөнүн баарын. Каалагандай мазактаган. Аяк жагында дагы бир кыргыз эмес татар Атамбаев деген президент аны кызыл килемге жол салып берип, самолетко бапестеп жүгүнүп туруп узатып жиберген. Атамбаев деген татарын. Кыргызга кылдай үйбөгөн. Моюн каршы керек, ошол Батукаев каршы күрөшкөн. Кызылдарга каршы күрөшүп, зато ошол тиги кыргыз балдардын баарын баш идеологияга жараша, өзү ошондой твердый болчу, жестокий болчу. Кызылдарга баш ийчи эмес, администрацияга. Дана воровской жашоо менен жашаган. Аяк жагында ошол даже ГСИнин башчысы Полотовду, анан Тынычбек Акматбаевди депутаттарды, өкмөт делегациясына атып таштаган да. Атып таштап, ал кезде мыйзамдар жумшак болсо керек, 17 жыл алып, анан ошондон ары Атамбаев заманында келди, Атамбаев корккондон Атамбаев 3 бүктөрүп жүгүнүп туруп узатып жиберген, билесиң анан. Аны баарыңар билесиң, мен айтпасам мен аны ойлобойман чыгарып аткан жокмун, баарыңар билесиң анан. Анан эми Илья Самсония деген пайда болуптур. Айтып атам го, Илья Самсониясын вообще жолотпош керек Кыргызстанга. Талкалап жогуш керек, ошо келген күнү бу колду сындырып атып, асып ташташ керек аны тиги. Биздин бийлик. Биздин азыркы бийлик турганда, бу молодой, жестокий, крепкий бийлик турганда, катуу. Конечно, жол албайт эч ким. А башка келсе билбейм. Башка келсе ымтырап туруп берсе, Атамбаевге окшоп, же Акаевге окшоп, же Бакиевге окшоп. Аны кайра эле чорнолор башка чыгат. Ал эми чорный деген идеология болбойт бул. Бул деген кафыр идея булар. Эки жүздүү мунафик, мына айтып атпайм, мына мен өзүмдүн примеримде көрдүм буларга. Мына мен каршы көрөшүп чыктым тиги, барып туруп ошол советский кездеги зектердин тарбиясын көргөн эмесмин, бирок окуп билип жүрчүм да, илгери досторум оштой болчулар баягы. Жаш кез аралашасың да баягы. Элдик адам болгон эл менен аралашасың да. Зеги менен аралашасың, тигиз менен аралашасың, понятие бересиз анан. Уккам да ошо. Мен ошол понятие менен барып туруп эле начальник колония пациент менен мушташып, эч кимге баш ийбей, анан тиги особый режимге барып, исламист террористтерден отуруп, блатной боржес болуп чыккан. Аяктан да чорнолор менен мушташып, апшагын талкай чаап, сындырып. Ошо менен Көлбаев мага кекенип калып, Камчы Көлбаев. Анда мага покушение уюштурду. Ал, конечно, биздин ислам идеологиясы, ислам шариятынын идеологиясы эч ким жеңе албайт. Булар күчкө салып жоккусу келет. Күчкө салып, атып, асып, бизди өтүргүсү келет. Испатишке атыскы келет. Бетме чыга албайт булар. Андыктан эми мен берден эмне айткым келип атат? Берден ошол эмеси тиги ойлоп ал, Азиз Батукаев деле эме тиги эчтеке делать нечего эмеге каршы чыгып атат деп. Просто это режим болуш керек. Силерне власть деле чоң власть айта албайм, жана милицияда зонада власттар, баары эле честный дейсиңби? Аларда беспределиштер көп, милициялар, колуна власть күйүп кутуруп келет. Ошол жерде турган зектерди малдай көрүп калышы мүмкүн, каалашындай ар бир гонять этиши мүмкүн. Ошо гонять этилбеш үчүн ошо эсир кезинде каршы чыккан. Ошо чорнолор каршы чыгып мындай тең-метең баланс сактанып турчу. Азыр андай баланс жок азыр. Азыр только акча роль играет. Камчы Көлбаев ушунда баары коркуп калчу, чорнолордун баары. Чорный шпана жана сөрөлөр. Только ошо мусулмандар катуу отурат азыр, Кыргызстан зоналарында катуу отурат. Бирок италарларын деле режим сактайт. Зачем дейт? Булар алыс келбегендей. Зачем деп? Анткени Алла Таала исламды берген, исламдын ичинде мусулмандарга акылды берген. Акыл менен ошо иши туюмду берген. Чоң каршы күрөшкөнө, чоң каршы талашканына толку жок. Лучше отуруп чыгып кетейин дейт азыр мусулмандар. Андыктан ошол мен айтарым ошол.